Кантип калдыңыз? Ден соолук жакшыбы? Бут оорубай калдыбы? İçine жылыш барбы? Кыймылдап неме болуп атабы, жакшы элеби? Мурункудан кичине айырмасы мындай билинип атабы? Бир жакка эме болуп калчу эле, э? Анан о тапаныңыздан мындай бүгүнүп эме болуп калыптыр, э, жакшынып калды, э? Жакшы. Жылыш бар. Кароо кандай болду бул жерде больницада? Жакшы. Дарыгерлер жакшы карап бериштиби? Жалп жокпу? Сиз ойлогондой эле болдубу? Өзүм ойлогондон артык болду. Эми эмнени ойлонуп атасыз дальше? Эмне кылам деп атасыз эми бутуңуз жакшы болуп калса? Иштеп балаңыз багам деп. Мурункудай бирөөгө муктаж болбойм, бирөөгө жардам сурабайын деп өзүм аракет кылам деп. Машалла, Алла разы болсун. Аша турган, өзүм аша турган ошондой оорубан адамдарга жардам берейин. Ой, машалла. Бутум ооруп атат деп ушундай болуп аттыңыз, азыр оорусу басылдыбы? 3 күн, 4 күн ауырды, ошондон кийин. Арени да түшүктү, бүгүн болду, чыкты. Жакшы чыкты. Сиздин врачыңыз менен сүйлөшүп, сизди сурап турдук. Өзүбүз жумуштар менен жүрүп, улам тез келип турганы убактыбыз аз, ошондуктан сурап турдук. Жакшы деп атты, буюрса. Бүгүн жооп берип атат врачтарчы. Бүгүн үйгө чыга беребиз, э? Калганын үйдө эме кылабыз деди. Анан гипсти дагы кемде бир 2 айда калабыз дедиби? Ага чейин турат деди, э? Ошого деле последний режим болуп. Операциядан кийин жакшы өттү, операция жакшы болду, Кудайга шүгүр, миң мерте шүгүр. Азыр ооруганы деле жок. Мурда кадан караганда ошто башкача жылыш болду. Өзүм ойлогондон артык болду. Барчаңыздарга тең рахмат. Жардам бергениңиздерге Алла разы болсун. Операциядан бутум жакшы болсо, ошол өзүмө окшогон адамдарга жардам берейин деп атам. Иштеп. Ошо кыялдарым. Дагы эмнелер болду? Кандай сүйүнүчтөр болду? Операциядан кийин кандай сүйүнүчтөр болду? Ошо айтып кетиңичи. Операциядан кийинби? Операциядан кийин Кандай эмнелерди эме болду? басып кетет экен, бутум түз болуп калат экен деп. Мурун кадимдей басып жүрчү элеңиз, э? Канча жылдан бери ушинтип басып жүрдүңүз? 6 жыл. 6 жыл бою. Кыйналдыңыз. Азыр ошо эле башка, мурда башкача ойлойт. Азыр ошо. Мурун ушу 6 жыл эмнелерди ойлоп жүрдүңүз? Бутум операция болду деп ошо айтты. Ушинтип өмүр бою ушинтип калам деппи? Неге болбойт эле? Алла Тааланын буйругу да. Мына Кудайдын буйруп, сизди экөөбүздү ушул больницанын алдында жолуктуруп койду да. Эгерде карасуда үйүбүздө жолукканыбызда анда мындай болбошу мүмкүн эле балким, э? Алла Таала насип этип, мына ушул больницанын алдына жолуктуруп койду. Анан келип, мынакей азыр операция ийгиликтүү өтүп, буюрса өзүңүз айткандай жакшы басам деп турасыз. Балаңызга жөлөк таяк болуп, ушундай бир башкаларга да жардам кол сунам деп турасыз. Ошол ниеттериңизге жеттиңиз, э? Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, мынакей азыр Алмагүл эженин операциялооруна толук 9-10 күн болуптур. Кудайга шүгүр, бардыгы сонун, эң мыкты. Кудай кааласа бир 2 айдан кийин болот, да, гипсин кача алды? 2 айдан кийин гипсин алса, акырын бут катып уже баса баштайт. Эң башкысы операция биз ойлогондой болду. Буту мурун таман мындай түз болчу. Бутун учу менен зоргодон басчу эле. Аркада тарамыш тартылып калган. Бир эмес 2 этап менен операция болду да. Бардыгы сонун. Ушул Алмагүл эжеге жардам берип, Алмагүл эженин операциясына себепкер болгон жалпы мекендештерге, кайрымдуу, жүрөгү мээримге толгон, жоомарт инсандарга Аллах Таалам 2 дүйнө бактылуу өмүр берген болсун. Эсепсиз ажыр соопторду жазган болсун. Урматтуу мекендештер, дагы да бардыгыңыздардын мына ушундай Алмагүл эжеге окшогон канчалаган баса албаган, бутуна тура албаган көп бир туугандар бар. Ошолордун басып кетүүсүнө Алла Таалам сиздердин себепкер кылган болсун. Рахмат баарыңыздарга. Чыныгы бакыт мына ушул бир инсандын басып кетүүсүнө себепкер болдуңуздар. Бул бейтаптардын дуалары түздөн түз сиздерге тийген болсун. Биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду болгону сиздер менен ушундай бейтаптардын ортосуна көпүрө. Кудай буйрса тактык менен, ак ниет менен, таза чындык көпүрө болуп берели деп ошо аракеттердин үстүндө жүрөбүз. Кудайга шүгүр, биз дагы ниетибизге жеттик.
Алмагүл эже дагы ниетине жетти. Мен ойлойм, сиздер дагы ниетиңиздерге жеткен болушуңуздар керек. Себеби ушул эже басып кетсе, болгону ошол, баардыгы ошол маселе болчу. Кудайга шүгүр азыр чыгабыз. Үйүнө жооп берип атат. Анан дагы да кабар алып, дагы да колдон келишинче жардам берип турганы аракет кылабыз. Чыгабыз анда буюрса, азыр выпискаларды даярдап неме болуп атат азыр. Так, саламатсыздарбы? Бүгүн өзүңүздөр көргөндөй Сабырали кыз Алмагүлдүн операциясына 8-күн болду. Операциядан кийин ошо кескен, тиккен жерлерибиз баарын перевязка кылып, күндө карап, дары-дармегин берип карап атканбыз. Абалы бүгүнкү күндө жакшы, удовлетворительный состоянияда. Анализдерин кайрадан повтор болгонбуз, рентгенге салганбыз. Бардыгы жакшы болгондуктан бүгүн үйүнө жооп берип атабыз. Бирок үйүнө жооп бергенде выпискасына так анык кылып жазып бердик. Колдордун баарын апасына, ухаживающий жанында турган адамдарга да түшүндүрдүк. Үйүнө барганда ошол уход керек. Бирок тамак аш, диеталарын баарын түшүндүрдүк. Через день перевязка кылып туруш керек. Жиптерин алдырганда өзүбүз алып келет, наблюдениеде турат. 2 айга чейин гипс менен басып турса, 2 айдан кийин рентген тартып, баягы биз сөөктөр бүт-бүтүнө артерияда болгон сөөк бүт-бүтүнө сращение болду, өсүп калгандан кийин акырындап бутту жерге койгону уруксат беребиз. Азыр дары-дармектер жазганбыз, кальций, минеральный дарылар жаздык. Невропатологдун кеңешип ошо витаминдик комплекс дарылар жазганбыз. Ошолорду азыр үйүндө ичип жатса деле боло берет. Больницада азыр жатканын кажети жок. Абалы туруктуу, жакшы. Бирок биздин көзөмөлдө болуп турат. Телефон менен байланыштып, постоянно бизге жакын алып келип, биз жардам берүүгө даярбыз. Карап турабыз. Потом гармайсыз, да? Bir, koydu. Hoppa. Kıynalmadınız mı? Çok. Жақшылау? Баспай қойғаным ау. Чарчап қалдық. Чарчап, баспай жатқанға да емсе кейін қайра восстановление болады. Өз қаулына сетін келеді да. Қиналбай келіп алдыңыз ба? Бардығын түшіндірді, апаңызға да түшіндірді, бүт барынан.
Ошол врачтын айтуусу боюнча перевязка кылып, карап, 2-3 күндөн жибин алабыз дейт, 2 айдан кийин гипсти алабыз дейт. Аны сактап, өзүңүздү караңыз, ден соолукту карап, абайлаңыз. Биздин Ак Ниет Аманат коомдук фондунун эң башкы ушундай максатыбыз, ниетибиз мына ушул болчу. Ушул жерден, ушул үйдөн сизди ушундай бир балтак менен басканга ыңгайсыз болуп, аксап больницага алып кеткен болсок, бүгүн кайрадан күндөр өтүп, мынакей азыр жакшынакай кылып, кайрадан ушу үйүңүзгө кошо келип турабыз. Мына ушул Кудай калса, гипс алгандан кийин кадимкидей басасыз, врачтар убада берип атышат, кепилдик берип атышат. Мына ушул жалпы жардам берген эли журтубузга, мекендештерибизге, сизге билесизби, Кореядан, Россиядан, Казакстандан, ар жерлерден, Кыргызстандан жардам беришти. Мына жалпы мекендештерибизге бир жакшы ырашылыгыңызды айтыңыз, рахматыңызды айтыңыз, дуаңызды бериңиз. Рахмат элдин журтуна бар жогуна. Элдерим бар экен, ошолор менен эмеси менен жакшы болду. Жардам менен. Мынакей Ак Ниет Аманат фондуна дагы рахмат, чоң рахмат. Мына Кудайга шүгүр, эми жакында басып калам. 2 айдан кийин рахмат баарыңыздарга, Алла ыраазы болсун. Иштеген ишиңиздер жакшы болуп, жүрөгүңүздөр, ден соолугуңуздар жакшы болсун, ар бириңиздердин. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, урматтуу жүрөгү мээримге толгон, жоомарт, берешен, колу ачык инсандар. Ушунчалык сүйүнүп турабыз, ушунчалык толкундап турабыз. 10 күн мурун эле ошо Кара суу жерине келип, мына ушул карындашыбыз Алмагүлдү больницага алып кетип, азыр айтып өткөндөй эле балтак менен басканга ыңгайсыз болуп, ушундай бир аксап больницага алып барганга себепкер болдук элек. Мына Кудайга шүгүр, азыр кайрадан операциядан кийин кайрадан үйүнө кошо кайра келип турабыз. Эми мындай багандай сүйүнүч, мындай бакытка себепкер болгон инсандын бир сүйүнүчү, толкундоосу бул такыр башкача. Сиздер көрүп эле канчалык сүйүнүп аткан болсоңуздар, биз бул ишке аралашып, бул ишке себепкер болуп жүргөнүбүз үчүн өтө бир башкача сезимдер болуп атат. Мен көптөгөн сөздөрүмдү унутуп сиздер менен бөлүшө албай атам, сүйүнгөнүмөн, толкунданганымын. Эми жакшы билесиздер, бул дагы чоң жумуш, бирок будан дагы оор жумуштарга себепкер болуп келгенбиз. Индияга бир нече бейтаптарды апарып, боорунан, бөйрөгүнөн билесиздер, аларга деген 35 000, 40 000 деген каражаттарды элдерин табып, элибиз бар экен, мекендештерибиз бар экен, жоомарт инсандар бар экен, канча адамдардын басып кетүүсүнө, бул өмүргө калып жашоосуна, канча инсандардын өмүрүнө себепкер болуп атасыздар. Сиздерге биз жалпы кыргыз элинин атынан, жалпы мекендештердин атынан, Кыргызстандын атынан, эң башкысы ушу бейтаптардын атынан жана биздин Ак Ниет Аманат коомдук фондунун атынан дайым терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз, таазим этебиз, рахмат айтабыз. Өзүңүздөр мусапыр болуп, кыйналып, бөтөн жерде ушунчалык кыйынчылык менен ырыскы таап жүрсөңүздөр да, бирок ошол ырыскыңыздар менен ушундай инсандар менен бөлүшүп аткандыгыңыздарчы, бул нерсеге биз сөз айтып жеткире албайбыз. Дагы да берешен болуңуздар, дагы да кол ачык болуңуздар, дагы да мына ушундай инсандардын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар, ден соолугуна себепкер болуңуздар. Бул жашоодо мына ушул кылган ишибиз эле калат, урматтуу мекендештер. Бул жашоодо бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Ким билет, ар кандай жолдо жүрөбүз. Балекет бул каш менен кабактын эле ортосунда. Эч ким кепилдик бере албайт. Мен мынанча жыл жашайм, бирок ошончо жыл жашаганым үчүн мен ошол өмүрдө жетишип алам, мен кылып алам деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошондуктан биз дайым аракетте жүрөбүз. Мына бүгүн 29 жашта болсок, Кудай билет биз дагы канча жашайбыз, канча өмүр бар. Кудай билет. Мына ушул жаш болсок дагы аракеттердин үстүнө жүрөбүз. Өмүрүбүздүн бир кеминде 70-80% элибиз үчүн, мекенибиз үчүн арнап, элибизге кызмат кылуунун аракетинде жүрөбүз. Көрүп атасыздар анын бардыгына. Эми ушуга колдоп аткан, ушуга себепкер болуп аткан жалпы сиздерге рахмат, эл журтубузга рахмат. Дагы да чакырам, дагы да кайрылам. Кол ачык болуңуздар, мээримдүү болуңуздар, берешен болуңуздар. Аллах Таала сиздер бирөөгө бирди берсеңиздер, сиздерге 1000 эселеп кайтарат. Мына бирөөгө сиздер бергениңиздер үчүн алыстан келген балелерден бизди сактап жүрөт. Мына ушул садака сактап аткандыгы үчүн биз бул жарык жашоодо жашап атабыз. Эми айта берсе сөз көп, анын баардыгын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Рахмат анда эмесе, урматтуу мекендештер, Алла ыраазы болсун. Алмагүл карындашыбыз сонун мына сүйүнүп, кубанып сизге рахмат, сиздерге рахмат айтып атат.
Куда калса дагы да көптөгөн инсандардын басып кетүүсүнө, ден соолугуна себепкер болобуз мекендештер. Куда кааласа. Колдоп турсаңыздар, биргеликте көптөгөн инсандарга кызмат кылабыз. Али жашпыз, дагы да өмүрүбүздүн аягына чейин элибиз үчүн, мекенибиз үчүн артыбызда бир кызматыбыз жок болсо дагы кызмат кылса болот экен, элибизге ушундай жардам берсе болот экендиги аныкталды, факты болуп атат. Сөзсүз эле бир кызматта иштеш керек эмес экен бул кызмат кылыш үчүн. Эң башкысы ниет түз болуш керек экен, ниетке баглы экен, ниетиң таза болсо Алла таалам ошол сен ниет кылганыңа жараша ишиңди бере берет экен. Ушундай мекендештер. Рахмат. Алмагүл, анда эмесе сага ден соолук, Кудайым шифа берсин. Жакшы болуп кет. Балаңдын пешенесине бар бол. Эч качан шерменде болбо. Алла таалам сени эч качан шерменде кыла көрбөсүн. Жүзүңдү эч качан жер каратпасын. Кудай буйрса бүгүн сен элдин жардамы менен басып кеткен болсоң, эртеңки күнү мына ошол элдерге сен кызмат кыла албасаң дагы, бирок сенин балаң ошол элге кызмат кылган балдардан болсун. Жалпы Кыргызстан элине, кыргыз элине, кыргыз жерине дини исламга кызмат кылган салих уулдардан болсун. Балаңа ден соолук берсин, жүрөгүнө мээримди берсин. Эң башкысы эне менен баланы ажыратпасын. Анан ошо баланы жакшы карасаң, Кудай кылса бала эртең чоңойсо сени жакшы карап алат. Жакшы болуп кетет эмесе. Бизге уруксат. Биз Кудай калса ниетибизге жеттик. Дагы да кабарлашып турабыз. Мына сага азыр апаң менен сүйлөшсөк, ошол Петровкада үй башталганы турат деп атат. Эгерде ал үй башталып калса, мен кайтыгер карап турбайм. Мен буга чейин убада бергем. Жакшы жагына жардам беребиз, Кудай калса кыжалат болбо. 6 жыл Алла таала бир сыноого салды. Бул сыноо да артта калды. Жакшы күндөр алды да. Жашсын. Жакшы күндөрдүн баары алды да. Эми келечегиң алды да. Эми бир өркүндөй турган убагың. Дагы да Кудай буйрса Кудайым берет. Бул нерсеге сынбадың, ийилбедиң, кайрадан алдыга чыйыр алдың. Кудай калса дагы да элге кызмат кыласың иншалла. Дагы да бир бизге ошол инсандардын акыреттик жашоого бир сооп таап калуусуна сен себепкер болдуң. Сенин артыңан биз канчалаган эли журт менен биргеликте соопко ээ болдук. Рахмат сага дагы. Алла разы болсун. Тынч бол, ден соолуктуу бол, жакшы турганда эмесе. Бизге уруксат, биз бара берели. Врачка барып сурап деме кылып турасың, дайындап койдук. Дагы да кабарлашып турабыз. Жакшы тур эң башкысы, Кудайым шифа берсин. Эч качан оорубай. Болуп турганда эмесе, мейли жакшы тур. Буйрса кабарлашып турабыз. Жакшы кал, байланып турабыз. Мейли, жакшы тур.